Саламатсыздар, бурматтуу Сереп ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Биздин телеканалга акыйкаттык издеп, Кара Балта шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкер кайрылган болчу. Саламатсызбы жеке? Саламатсыздар. Келдик Бишкектен сизге. Кош келдиңиздер. Бүгүн эми сиздин цехиңиз менен таанышалы, эмне болуп жатат бул жерде, кандай маселе болуп жатат, телекөрүүчүлөргө бизге кененирээк түшүндүрүп бериңиз, Мен аты жөнүм Тойчубекова Клара, ошо майда ишкер иш кылам. Ошо жерде темир алып, темир эритип жумуш кылабыз. Ошо бизге деген бай кишилер деле келип темир өткөзбөйт да. Анан ошо элдин ташып келген эле темирлерин эритип жумуш кылабыз. Башагы 10-15 адам жумуш кылат. Ошону келип мэрия бизге свет бербей 20 күндөн бери аябай тоскоолдук кылып атат да жумушубузга. Ал эми темирди эриткенден кийин аны кай жака апарасыздар, эмне кыласыздар аны? Муну биз арматура чыгарган жерлерге өткөзөбүз. Бишкекте эле, Бишкекке эле өткөзөбүз. Негизи эле өзүңүздөрдүн бул сиздердин цех канча жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет? Канча адамды иш менен камсыз кылгансыздар? 4 жылдан бери иштейбиз. Темир эриткен боюнча 4 жылда ошо 15 адамды, 10-15 адамды камсыз кылабыз. 15 адамдай жумуш кылат да, ал балдардын баардыгы эле үйлөрү жок, баары эле квартирада жашайт, кээ бирөө ипотека төлөйт. Ар бирөөнүн 3-төн 4төн балдары бар. Ушул жерден эле күнүмдүк тапкан акчасы менен жашашат да. Алар ар бирөөнүн 2ден 1ден кредиттери бар. Алар деле өкмөткө төлөш керек да. Жумуш жок, 20 күндөн бери алар да куурашты. Мында бирөөсү бүгүн көчүп атат квартирадан, акчасын төлөй албай. Анан эми бул кандай түшүнсө болот? Бул биздин мэрдичи, бул өкмөттүн светин алабыз да биз өкмөттөн. Анан неге бул менчиктей кылып өзү бербей атат да? Өздөрү 2 эколог келди. Бирөөсү аты Алтынбек экен, 13-үндө. Бирөөсүнүн аты Сүйөркул экен. Анан Бишкектен келдик деди. Келип эле биздин жумушубузга киришти. Эчтеке мындай эскертүүсү жок, предписаниясы жок келишти. Келип эле кран балкага асылды. Цехиңиз менен таанышсак болот анда, жүрүңүз. Мынакей бак турсун, бул тараза. Бул таразага тартабыз дагы. Бул жерге мынакей эч кандай законду бускан жокпуз. Бул темир плитанын үстүндө туруш керек, мына плитанын үстүндө турат. Эгерде мондай плитанын үстүндө турбаса эмне болот темир? Эми негизи экологдор баары эле запрет деп айтат да. Плитанын үстүндө туруш керек дейт. Плитанын үстүндө турат. Анан кийин бул жакка барып акчасын алышат. Биякта касса. Бул жер биздин кассабыз, жумуш жок болгондуктан азыр бул адамга дагы акча төлөй албай кассирге азыр жабык турат да. Эми темирди эриткен жериңизди көрөлү, кандай? Ошондо мэрия сизге эмне деп атат? Эмнеге жапты сиздин ишканаңызды? Эми бул жерден ушу айтып атпайм, Алтынбек деген экологмун деп келди башында. Экологмун деп ошо Сүйөркул экөө. Анан келип баардыгын жараган документтерди жарабайт деп ыргытышты, келишти. Андан кийин биз өзүбүздүн ответственный лицобуз бар да. Ответственный лицону чакырдым. Булар документтер туура эмес дегенден чакырсам, ал кишини кабыл албайбыз деп кыйкырышты. Анан ошо келген күнү эле айтты, биз сенин светиңди өчүрүп туруп иштетпейбиз деп. Анан мен таң калдым, менин договорум болсо, контрагым болсо, кандай бул светке өчүрөт деп турсам, чындап эле мэриди көрсө былтырдан бери бүт биздин ЭТВдан алабыз да светти. Ошол ЭТВ дагы мэрге карап калыптыр. Милициясын кошо алып келип, мен рабочийлардын баарын кубалап, иштеп аткан жерде печканы азыр барып көрсөтөбүз. Тоңуп калды темиристин баары. Эч качан андай кылган болбойт да. Радиация текшерген Таалай деген баласын ээрчитип келди. Бирөөсү да документ көрсөткөн жок. Келип эле булар биздин эмеде, бийликте булар мындай окуган, билимдүү адамдар отура, булар өздөрү кантип келишти да билбестен эле келип туруп ушундай ишти кылышты да. Биздин печкабыз эми тоңуп калды, 15 күндүк ремонт требует этип калды. Анан ушу светти бергиле деп барбаган жерим калган жок. Мэрине барсам, мэри айтат, экологдор чечет дейт. Экологдорго барсам, биз чечпейбиз дейт.
артында Бактурсун. Азыр биздин темир эриткен жерибиз ушул жерде. Азыр ичине кирип тааныштырайын. Жүрүңүз, чогуу кирели. Биздин жанагы алып ылдый жактагы чогулткан темирибизди бул жерге алып келип эритебиз. Биз бул жерде жалаң гана Кыргызстандын жарандары иштейт. Бир да чет мамлекеттин адамдары жок. Анан ушу азыр биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрылып кетет элем жана Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Ошо кайта айтып атпайсыздарбы, жеке ишкерлерди колдош керек деп. Бизди колдомок турмак, светибизди мындай мыйзам чегинде келип өчүрбөстөн иштеп турган жерде печканы өчүрүшүп, биздин печканы аварийный состояние калтырып, 15 күндүк ремонтко калтырып, мисалы азыр муну эрите албайбыз да, мисалы кайта ремонтко туруп калды. Ушу свет өчүргөндүккө байланыштуу менин цехим чыгымга учурады. Жана бул жердеги балдар 20 күндөн бери жумуш жоголтурушат. Анан барып суранып атсак дагы бербей атышат светти. Бирок эмне үчүн бербей жаткандарын сиздерге ачык турду айтыша элек, Ооба, ачык турду айтыша элек. Эмне дегенде өздөрү 17 күнү келип туруп өчүрүшкөн. Анан кийин теги 22-синде 18 келип текшерүү кагазын берип атышат да. Бардыгы өздөрү мыйзам чегинде кылбастан туура эмес кылып, анан биз да арызданабыз, бийлик өкүлдөрүнө кайрылалы деп айткандан баштап өздөрү мыйзам чегинде келбегенин резонанс кылып атышат. Биздин президентибизге кайрылат элек, ушу биздин ишканабызды жүргүзүп светти күйгүзүш үчүн биздин мэрибизди, вице-мэрибизди көзөмөлгө алып карап коюшун. Биз документибиз баардыгы мыйзам чегинде, ошол эле жерден пайдаланып айтып кетейин, бул светке эле айына 1 миллион сом өкмөткө төлөчүбүз. Мындай кылайлык Ларежа азыр. Жантан бери айтып атасыз, ушул мен 15 адамды иш менен камсыздачын деп, анан ушул жерде бир 15 кызматкер иш менен иштеген, жанын ушул жерде акча табып келген да, ошол кызматкерлерден дагы маек алып койгонго мүмкүнбү? Комментарий алып көрсөк болобу? Жүрүңүз. Азыр мен дал ушул ишкананын кызматкерлеринин жанында турам. Азыр сурасам, бир топ күндөн бери күндө ушул бүгүн жарык берип калар деп келебиз деп айтып жатышат. Дайыма ушинтип бир маал келип кетесиздерби, бүгүн жарык болуп калар дегендей. Күнүгө келебиз. Анан светибиз өчкөнүнө где-то бир айга жакындап калды, 20 күндөй болуп калды. Иш болот деп келебиз, кайра кетебиз. Үйдөгүлөр жарык болушун күтөсүздөр. Светибизди өчүрүп койду ошойдон. Биз деле ушул менен оокат кылып атканбыз мынакей ушул жумуш менен эле. Плюс үйдө квартирага төлөй турган балдар бар бул жердечи. Коллективибизде квартирага жашап, теги сырттан келип иштеген балдар бар. Биз бул жерде жакын жерде все равно оокатчылык ушул жерден эле кылып атабыз. Мына 5 жыл болуп кетти иштеп атканыбызга. Ушу 5 жылдан бери эле иштеп. 5 жылдан бери ушундай бир чоң көп убакытка өзгөлтүккө светтин өчүүсү болгон окуя жок, мындай болгон эмес да, биринчи жолу болду. Келдилер, светти өчүрүп кетишти. Эмне причина, анан эмне болуп кетти, өзүбүз деле түшүнбөй калдык. Мен азыр дал ушул цехтин бригадиримин деген адамдын жанында турам. Мен атым Нурлан, ошол жердин бригадири болуп иштейм, литейный цехтин. Ошол жерден Канча убакыттан бери жерде иштечиңиз? Мен ушул жер ачылгандан бери 7 жыл болду. 7 жыл болду. Ушул 7 жылдан бери ушул жерде иштейм. Ушул жерде иштейм. Бизде могу себеби, светти өчүргөн себеби мурун чалып айтышчы да. 1 саат мурун, 2 саат мурун чалып коюшчу. Биз светти өчүрөбүз депчи. Эскертөбүчү. Эскертөбүчү. Постоянно ушул эскертөбүчү. Биз мынчада светти өчүрөбүз деп мага чалчы Нурлан. Светти өчүрөбүз, 1-2 сааттан өчүрөбүз. Даярдап печкаңа эмет деп коюшчу. Макул дечи. 2 саатта биз бул темирди ошондо темирди бул жерге салчысыздар беле? Салып темирди төгүп, эритип, бияка куюп алчубуз, бияка терипчи. Темирди. Анан азыр карабайсың, мына чалды мага. Светти өчүрөбүз деди. Светти өчүрөбүз биз деди. Мен айттым, 1 саат, 2 саат кое турбайсыңар, печкада темир бар десем, тияктан светти өчүргүлө деп келди деди. Анан кое турла, мен печкам бүтө элек, эритип атат. Биртеке дегенде өчүрбөйсүң, шашпай. 1 саат кое турла, коет дегенде 1 саат. Мен эритип төгүп алайын темирди десем, жок, тиякта өчүргөнү кетти деп коюшту да. Нурлан байке, ошондо азыр печкаңыздар эмне болду бул жерде? Ичинде темирлер турат байкасаң? Ичинде калды да темирчи,
таканса ийребей калды да бул. Темир салган. Муну таканса эритип бүткөндөн кийин анан свет өчүрүп солоп келе булар деле күтүпчү. Эми свет күйгөндөн кийин бул таптакыр иштебей калды печка. Эми аварийный состояние болуп калды да бул. Муну акырын менен кайра бузуш керек болуп калат. 4 балам бар. Алардын тамак ашы. Тамак ашы, кийим кечеси, мына эми окуп башталат, ага кийим кече, сумка, тетрадь, китеп алып бериш керек. Ошол муктаждар. Эми ушу светти күйүп, ушу ишти жүргүзүп койсоңуздар, бизге дагы канча деген кишилер ушул жерде жумуш менен камсыз болуп иштеп атабыз. Эми мына иш жок, күндө келип ушул жумуш башталбай, свет өчүп, жумуш токтоп калды. Жумуштун башталышын күтүп атасыздар. Жумуштун башталышын күтүп атабыз. Рахмат. Жумуш берилсе жакшы. Бул окуя боюнча Кара Балта шаарынын мэринин орун басары Нурмат Рыскылбек уулу төмөнкүдөй жооп берди. Мен Кара Балта шаарынын мэринин орун басары болом, Рыскылбек уулу Нурмат. Жеке ишкер ИП Тойчубекова боюнча бир кыскача маалымат берип кетсек, ушул жакынкы арада экологдор менен чогуу плановый проверканын негизинде биз ушул жумуш иштеген жерине чыкканбыз. Жумуш иштеген жерине барып, атайын ошол ишмердүүлүгүн текшерип, экологияга кандай бузууларды алып келип атат, анан атайын радиацияны текшерген кызматкерлер болгон. Ошол жеринде аябай өзүнүн нормасынан өйдө болгон радиация чыккан ал жерден. Радиация чыккандан кийин ал жерде межвет комиссия болгон, бир нече топ мүчөлөр. Санэпидемстанциянын кызматкерлери болгон, экологдор болгон, МЧСтин кызматкерлери, мэриянын кызматкерлери. Анан ал жерден ошол чоң радиация чыкканга байланыштуу межвет комиссиянын чечими менен ушул бүгүнкү күнгө чейин экологдордун суратмасы менен ишмердүүлүгүнүн документтерин көрсөткөн эмес экен. Ошол документтер жок экен, ошол жерге чакырса келбей койгон экен. Ошол бардык суроолор чечилгенче убактылуу токтотуу чечими келген. Анткени деген радиация деген өзүңүздөр билесиздер. Бул деген мен ошо шаардын вице-мэри катары жарандардын ден соолугун бүгүнкү күндө биринчи орунга коюп, анткени радиация болгон жерде атайын чоң бир МЧСтин кызматкерлери менен атайын бир спец унаа менен полигонго алып барып көмүш керек аны. Ошол мыйзамдуу иштери, мыйзамсыз документтерин көрүп, ушул баары бүткөнчө, такталганча ошол жеринен токтотуу чечими кабыл алынган. Азыркы учурда бардык процедуралар жүрүп жатат. Прокуратура тарабынан, прокуратура органдары тарабынан юридикалык баа берилгенден кийин анан бизге маалымат болот.